Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Токтогул Сатылгановдун Кедей хан дастаны. Мына ушул дастандын тегерегинде силерге бүгүн маалыматтарды айтып берем. Эми сабагыбыздын максаттары менен таанышып алгыла. Поэманын негизги мазмунун түшүнөсүңөр, өз оюңарды көркөм, так айтууга көнүгөсүңөр, сөз байлыгыңарды өстүрөсүңөр. Жана албетте бири-бириңердин пикириңерди угууга, сылык мамиледе болууга, адилеттүүлүккө тарбияланасыңар. Кедей хан дастаны тууралуу бүгүн мен силерге ушул окуу китебинен андан сырткары дагы кошумча маалыматтарды айтып берем. Эми билесиңер, Токтогулдун жалпы чыгармачылыгы өтө бай. Айткан дастандар мисалы үчүн Жаныш Байыш, Курманбек, Шырдакбек, Нариккан, Саринжи Бөкөй, Олжобай менен Кишимжан, Ак Мөөр дастандарын айткан. Бирок алардын ичинен бизге жеткени дал ушул Кедей хан дастаны. Негизи Кедей хан дастанын жалпы окумуштуулар деги эле окурман журтчулугу анын сюжетине карап турмуштук эпос деп жүрөт. Негизи мына ушул турмуштук эпос деп айткан туура, анткени карапайым калктын ичинен чыккан ушул бир Керез деген баланын кантип хан болгондугу жана анын айлакерлиги жалпы ушул дастандын сюжеттик линиясында өнүгүү болуп турат. Демек бул дастан жалпы элдики болуп эсептелинет, бирок бул чыгармада улуу акындын кошкон салымы да бар. Бир кыйла өлчөмдө анын көз карашы да чагылдырылган. Ошол себептен Кедей хан эпосу жалпы Токтогул Сатылгановдун чыгармалары менен бирге берилип жүргөнү дагы бекеринен эмес деп түшүнөсүңөр. Андан сырткары мына ушул дастан аркылуу жалпы баягы кыргыз профессионал адабияты дагы элдик чыгармалардан өнүккөнгө байланыштуу Токтогул Сатылгановдун жеке чыгармачылыгы дагы мына ушул элдик мыкты чыгармалардын үлгүсүндө жаралган деп дагы түшүнсөңөр болот. Демек Кедей хан поэмасы кыргыздын ичен жолку оош кыйыштуу күндөрдү башынан өткөргөн узак тарыхынын опурталдуу бир учурун камтыган эң көрүнүктүү эпостордун бири. Кедей хан поэмасынын эки варианты бар. 1938 жылы чыккан Калыктын айтуусунда Токтогулдун варианты, ал 4000 ырсаптан турат. Ал эми экинчиси Кайым Мифтаков жазып алган, Алымкулуу Үсөнбаевдин варианты, ал 1423 саптан турат деп билип аласыңар. Жана ошондой эле 1950-жылдан бери акындын китептерине дал ушул поэма же болбосо дастан басылып келе жатат. Кедей хан поэмасындагы окуялардын негизги мазмундук өзгөчөлүгүн кедей менен хандын, кембагал менен байлардын ортосундагы карама-каршылык же болбосо таптык күрөш түзөт. Негизи эле буга чейинки көптөгөн чыгармалардын ичинде камтылган идея тема дагы бар, бирок бул жерде башкача бир интерпретация да берилген. Кедей ханды атактуу Токтогул акын кезегинде Аспиет деп аткарган чыгарма экендигин айтып келишет. Акындан дастанды айтып беришин суранганда, акын Кедей ханды бир чай кайнам бою аткарып бериптир. Эми мына ушул дастандагы башкы каармандарга токтоло кетсем, Керез, Кедей хан, Гүлсана кемпир жана Азимкан, алардан тышкары Керездин 4 жолдошу Ак Эшен, Кожомолдолор дагы жалпы эпоста каармандар болуп эсептелинет жана окуялардын ар бирине булар өздөрүнүн салымын кошуп катышат. Гүлсана байкемпир атасы жокту асыраган, алсыздарга жардам берген, далай жетимди асырап баккан боорукер кемпир. Азимкан Хива шаарынын ханы, Ак Эшен касиеттүү адам, Азимкандын кадырлуу сыйлаган адамы. Ал эми Кедей хан, Керез, Кураманын уулу, жетим бала катары дал ушул дастанда бизге берилген.
Эми мына ушул жалпы дастандын сюжеттик линиясына кыскача токтолуп кетсем, илгери кыргыз катуу ачарчылыкка учурап, туш тарапка тентип, кайың саап, кыздары шимир шимип, жардылыктан итке минип, азып тозгон кезде Түркмөн жерине каңгып барган Кураманын Керез деген баласы болот. Ал төрөлө электе атасын, өчкө чыкканда энесин жутуп, томолой жетим калат. Аны Гүлсаана деген кемпир асырап алат, бирок жетимдин жүргөн жери ызы чуу. Керез басса да, турса да, бир жүргөн өзүндөй 4 жолдош таап алат. Бешөө такай уурулук кылышат, уурулук менен алектенишет. Мен баймын дегенден Керездин уурдап жебегини калбайт. Ошондо аны кармаш үчүн хандын жигиттери сары изине чөп салып сая түшөт. Бир жолу кармалып кайра 4 жолдошунун жардамы менен бошонуп кетет. Анан Гүлсаана кемпирдин акылы боюнча Керез Хива шаарына, Кыйба шаарына Агашенге кол берүү үчүн жөнөйт. Куур, тон, куу чокойлуу кедей нечен күн, нечен түн жол басат. Акыры буттары шишип, баса албай көчүгү менен жылып олтуруп, Кыйба шаарына жетет. Мечиттин жанына жатып алып, эшенди кайдан табамын, ага кантип кол берем деп буркурап ыйлай берет. Андан кийин анын кабарын угуп келген эшендин бутун кучактап буркурайт. Агышен аны таза кийинтип, нөөкөр кылып алат. 10 күн өтөт, ошондо Керез дагы Агышенге барып сыр сурап, Азимкандын эшенди катуу кадырлап кастарлаарын сураса, чымындай жанынан бөлөгүн берерин угат. Оболу эшен айтчы кедей сырыңды, толтурайын кемиңди деп мактанып салат. Керез жымдей түшөт. Анан Агышенге сырын ачат. Көрсө ал канаты бар жан алгыч Азраил периштеге жолугуп калыптыр. Ал Керездин чымындай жанын алмак экен. 13 күн нөөмөт бериптир. 10 күн өтүп, эми 3 күнү калды. Анан шорду бала жан таслим болот. 3 күндүк өмүрдө бала хандын тагын минсе эмне болот? Азимкандын тагын 3 күнгө сурап бер, дейт Керез. Кечээ эле бит басып өлгөнү турган кедей бүгүн хан болгусу келип калганын кара. Агышен эми эмне кылат? Азимкан чымындай жанынан бөлөгүн аябайт деп салбады беле? Өз сөзүнө өзү чалынат. Олуя киши калп айтмак беле? Жүйөөгө жыгылып, хан ордосуна Керезди ээрчитип барып, 3 күнгө такты сурап берет. 3 күндүн ичинде кедей элди чогултуп, казынаны аштырып, жартысын калайыкка таратып берет. Ошентип журтту колуна алат. Жер-жердин баарында вазир жар чакырып жүрүштү. Кимдин заманы? Кедей хандын заманы. Алтын тагын алдырып, Азимдин кетти амалы. 3 күн өтөт. Жан алгыч Азраил периште кедей хандын жанын албайт. Көпчүлүк таксыр кедей ханыбыз багындык сизге баарыбыз дейт. Жетим бала жесир аялдан тартып, казынадан алган дүнүйөгө карк болуп, кедей ханга ыраазы. Азимкан тактан ажырап, элден куулат. Каргасам кара таш кылам, колу бутуңду шал кылам, көздөрүңдү көр кылам, кулагыңды кер кылам деп опурулган. Агышендин да күчү эч нерсеге жетпейт. Такты Азимканга алып бермек түгүл, өзү эл журттан качып жоголот. Азимкан тентип кетет. Анан кедей хан энеси Гүлсаананы 4 жолдошун алдырып, калыс сурак жүргүзүп, кандык доорун мыктылап сүргөн экен. Демек, жыйынтыктап айтканда, кедей хан элдин ошондогу жашоо шартын, абалын, карапайым элдин момундугун, динге берилгендигин көрсөткөн экен. Кедей хан башка эпостардан ушул өңдү өзүнө жекече таандык айырмачылык, өзгөчөлүктөр менен айырмаланат. Демек, мына ушул эл ичинен чыккан Кедей хан аттуу, амалдуу, айлакер шылуундарды ушундай бир жазасын берген мыкты хан болуп, кийин ушул чыгармада көркөм, абдан ишенимдүү баяндалат. Андан сырткары силерге суроолор берилген. Эл Кедей хан аркылуу эмнени айткысы келген? Уурулуктуу, бийликке жетүүнү же болбосо алдамчылыктыбы? Муну дагы тыкыр ойлонуп, ой калчап көргүлө. Алдамчылыкты сенин оюңча кечирүүгө болобу же алдамчылык акылдуунун жемишиби? Бул дастанда кандай берилген? Эмне үчүн поэма Кедей хан деп аталды? Өз оюңду кеңесире жаз жана бул боюнча өзүңдүн жеке фактыларыңды жазсаң дагы болот. Жана ошондой эле бул чыгарманын бүгүнкү күндөгү актуалдуулугу
кандай, бүгүнкү күндө окуучуга бул кандай өзүнүн таасирин тийгизе алат, мына ушул сыяктуу суроолорго дагы өзүңдүн жооңду дептериңе жазып бересиңер. Жана ошондой эле кымбаттуу окуучулар, ушул дастандын каармандары Кидейкан, Гүлсана, Агышен, Азимканды мына ушинтип таблица катары чийип аласыңар дагы. Ар бирине мүнөздөмө бересиңер. Кидейкан кандай каарман, Гүлсана кандай, ал эми Агышен кандай, Азимкан кандай. Мына ушул негизги башкы каармандардын ар бирин мүнөздөп чыгып, жана ошондой эле мага таблица катары WhatsApp'тан өзүнчө жазып жеке жөнөткүлө. Ар бириңерге бул кошумча баа жана ошондой эле андан мурунку суроолорго дагы баа катары берилет. Демек бүгүн силер менен биз Токтогул Сатылгановдун Кидейкан дастанын өттүк. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактарда амандашканча сак саламатта калгыла.